Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун пандемия учурдагы аткарган жана аткарып жаткан иштери тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Калыков Акылбек Момунтаевич маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Акылбек Момунтаевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишмерлүүлүгү боюнча маалымат менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. 2020 жылдын 16 июнуна карата милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине бардыгы болуп 7 миллиард 43,7 миллион сом акча келип түштү. Алардын ичинде республикалык бюджеттен 5 миллиард 758,9 миллион сом жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунан 1 миллиард 284,8 миллион сом акча каражаты келип түшкөн. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жалпы түшкөн каражаттардан саламаттык сактоо уюмдарына медициналык каражаттарды каржылоо үчүн 5 миллиард 415,1 миллион сомду жумшады. Алардын ичинде 4 миллиард 82,8 миллион сом эмгек акка жана социалдык фондго чегерүүлөргө, 822,9 миллион сом дары дармек каражаттарын сатып алууга, жеке каражатты коргонуу каражаттарга 475 миллион сом, 164,5 миллион сомго тамак аш азыктарын сатып алууга, 295,2 миллион сом коммуналдык кызматтардагы акысын төлөөгө, 28,8 миллион сом транспорттук чыгымдарга, анын ичинде медициналык тез жардам үчүн күйүүчү майлоочу майга, ошондой эле башка кызматтарга 21,3 миллион сом акча каражаты жумшалды. Коронавирус инфекциясынын илдети менен өлкөдө кошо ПЦР тест, терс жыйынтыгы менен ошо саламаттык сактоо мекемелеринде пневмония көрсөткүчү азыркы күндө күч алды. Ошонун негизинде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн пневмония жана COVID-19 диагнозу менен ооруган бейтаптарды бекер дарылоо үчүн ошо стационардык деңгээлде чечим кабыл алынды бүгүнкү күндө. Ошого байланыштуу күндүзгү стационарлар жана кошумча инфекциялык бөлүмдөр республика боюнча ачылууда. Пневмония менен ооруган бейтаптар дарылоо үчүн иштеп жаткан саламаттык сактоо уюмдарында инфекциялык бөлүмдөр ачуу максатында башка профилдер менен алмаштырылып жатат. Бишкек шаары боюнча кошумча 15 күндүзгү стационар жана 2 түнкү стационар иштей баштады. Жана саламаттык сактоо уюмдарынын базасында 12 кошумча инфекциялык бөлүмдөр кошумча ачылды. Коронавирус инфекциянын жайылышы менен күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу, коронавирус илдети менен ооругандарды дарылоо жана алар менен контактта болгондорду байкоо жүргүзүү менен байланышкан иш чараларды ишке ашыруу, ишке тартылган медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн азыркы күндө ММК фондунун бюджетинен 233,7 миллион сом акча каражаты сарпталды. Ошол бүгүнкү күндө 24,933 медицина кызматкерлер компенсациялык төлөмдөрдү алышты. Алардын ичинен 5,307 врач, 9,556 орто медициналык персонал, 3,398 кенже медициналык персоналдар, 2,671 башка кызматкерлер болуп саналат. Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, Бишкек жана Ош шаарларынын баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине, ошондой эле республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынын, Ош областтар аралык балдар клиникалык ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кызматкерлерине кошумча акча, кошумча төлөмдөр Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жөнөтүлдү. Жалпысынан инфекциянын очогунда иштеген медициналык кызматкерлерди компенсациялоо үчүн бүгүнкү күндө бардыгы биригип 503,6 миллион сом акча каражаты төлөнүп берилди.
Мындан тышкары үй бүлөлүк дарыгерлерге жана үй бүлөлүк медайымдарга калкка медициналык кызмат көрсөтүүдө аныкталган индикаторлорду аткарылышы үчүн эмгек акысына кошумча төлөм катары 167,6 миллион сом суммасында акча каражаты төлөнүп берилди. Амбулаторлук деңгээлде эки жеңилдетилген дары дармек программасынын алкагында 2026 жылдын 6 айында 679 миң рецепт жазылып, сатылган дары дармектер үчүн мамлекет тарабынан олдун толтуруу суммасы 180,7 миллион сом акча каражаты түздү. Келип түшкөн гуманитардык жана спонсордук жандармдар саламат сактоо уюмдарына келип жатат. Азыркы убакта саламат сактоо уюмдары дагы өздөрүнүн бюджетинен коргонуучу каражаттарды сатып алуу үчүн 475,4 миллион акча каражат сарпталганын маалымына кетейин. 2020 жылдын 15 июлуна карата саламат сактоо уюмдарында жеке коргонуу каражаттары төмөнүгүдөй калдык менен эсептелинет. Бир жолу колдонуучу коргоочу буюмдар республика боюнча 126,291 дана, көп колдонуучу коргоочу костюмдар 21,671 дана, респираторлор 144,735 дана, анын ичинде FF3 28,811 дана, бир жолку колдонуучу бет каптар 1,563,149 дана бүгүнкү күндө саламат сактоо мекемелеринде турат. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан өкмөттүн колдоосу менен бүгүнкү күндө өздүк каражаттарды, коргонуучу каражаттарды сатып алуу үчүн 300 миллион акча каражаты бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө ошо келишимдер түзүлдү. Азыркы убакта ошо бир жуманын ичинде өздүк коргонуучу каражаттарында келип түшүүсү каралып жатат. Адан тышкары 2020 жылга гемодиализ кызматтарына акы төлөөгө 757,2 миллион сом акча каражаты каралган. Гемодиализ кызматы бүгүнкү күндө 22 жеке менчик борборунда жана 4 мамлекеттик ооруканада көрсөтүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ММК фондунун базасында 1408 бейтап эсепке алынган жана алар жыл башынан тартып 90,700 миң сеанс алышты. Көрсөтүлгөн кызматтар үчүн гемодиализ борборлоруна 426,4 миллион сом акча каражат төлөнүп берилди. Кыргыз Республикасынын 20 жылга бюджети 21-22 жылдарга божомол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлүк киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу максатында ММК фонду каржы министрлиги тарабынан кошумча бөлүнгөн 75 миллион сомго Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 12 июндагы буйругуна ылайык саламат сактоо министрлигинде кезекте турган дагы 174 бейтапты камтыды. Жаңы камтылган жарандар ММК фондунун электрондук маалымат базасында гемодиализ кызматын эсепке алуу үчүн бүгүнкү күндө киргизилген, алып жатышат. Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүмдүн акырында сиздерден суранарым, зарыл болбосо үйдөн чыкпаңыздар. Эмне үчүн биз зарылдыгы болбосо үйдөн чыкпоону, бет кап тагууну, колду жууну жана аралыкты сактоону сурап жатабыз. Ооруну жуктуруп алуу, ооруп калуудан алыс болуу үчүн гана эмес, ошондой эле саламаттык сактоо системасынын жүгүн жеңилдетүү үчүн, массалык түрдө оорунун жайылышын төмөндөтүү үчүн бул бүгүнкү күндө абадай керек болуп атат. Эң негизгиси өзүңүздүн, ата энеңиздин, балдарыңыздын жана жакын адамдарыңыздын ден соолугун коргоо үчүн бул керек. Өзүңүздөрдү караңыздар, ден соолукта болуңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат Акылбек мырза, жеме мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Информация по фонду обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики за 6 месяцев 2020 года. По состоянию на 16 июля 2020 года в бюджет фонда ОМС поступило 7 миллиардов 43 миллионов 700 миллионов сомов, включая 5 миллиардов 758,9 миллионов сомов из республиканского бюджета,
1 миллиард 284,8 миллиона сомов из социального фонда. Из общего объема поступивших средств фонд ОМС направил на финансирование медицинских услуг на сумму 6 миллиардов 288 миллионов сомов, включая на заработную плату отчисления соцфонд это 4 миллиарда 82,8 миллиона сомов, на приобретение лекарственных средств 822,9 миллионов сомов, на закупку средств индивидуальной защиты 475,4 миллиона сомов, 164,5 миллиона сомов на приобретение продуктов питания, 295,2 миллиона сомов на оплату коммунальных услуг, 28,8 миллионов сомов на транспортные расходы, включая ГСМ для скорой медицинской помощи, а также прочие услуги на 21,3 миллионов сомов. Как вы знаете, наряду с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ситуация страны усугубилась ростом заболеваемости населения внебольничной пневмонии, при которой отмечается отрицательный результат ПЦР-теста. В связи с этим совместно открываются дневные стационары и дополнительные инфекционные отделения. Существующие отделения больниц перепрофилируются под инфекционное отделение для лечения пациентов с пневмонией. В каждой больнице города отделение перепрофилировано для оказания медицинской помощи больным с COVID и с ковидной пневмонией. Также в городе открыто дополнительно 15 дневных и 2 ночных стационара и 12 дополнительных инфекционных отделений на базе различных организаций и учреждений. Было проведено более 300 дополнительных медицинских работников, привлечено. По республике каждой больнице идет по улучшению состояния инфекционных отделений. Хочется отметить, что лечение больных в стационарах с пневмонией, так же как лечением диагнозом COVID-19, осуществляется бесплатно для населения Кыргызской Республики. Для обеспечения медицинских работников задействованы в мероприятиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий, справедливая оплата за их труд, было принято решение, что компенсационная выплата будет производиться не только тем медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем, кто лечит пневмонию, работает в дневных стационарах. С начала года компенсационные выплаты из республиканского бюджета, бюджет фонда ОМС было дополнительно выделено в сумме 233,7 миллиона сомов. Таким образом, 7 медицинских работникам компенсационные выплаты проведены в полном объеме. Всего в стране компенсационные выплаты получили 24 933 медицинских работников. Здесь следует отметить, что доплаты медицинским работникам, которые работают в первичной медико-санитарной помощи города Бишкека и Ош, а также Республиканской инфекционной больницы, Ошской областной детской клинической больницы и Ошской городской клинической больницы выплачивалось Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. В целом, на компенсации медицинских работников, работающих в очагах инфекции, было выплачено всего 503,6 миллиона сомов. Правительством Кыргызской Республики было принято решение с июля месяца увеличить размер компенсационной выплаты медицинским работникам, задействованным в мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий в среднем на 25-30%. Так, к примеру, если в июне врач месяц, лечащий пациентов с COVID-инфекцией или COVID-пневмонией, получал 2300 сомов за сутки работы, то с июля месяца эта сумма повышается до 3000 сомов. Увеличение касается всех медицинских работников, работающих в карантинно-казарменном режиме. Только для проведения выплаты ежемесячно по предварительным расчетам необходимо 200 миллионов сомов, которые правительство Кыргызской Республики обязуется выплачивать. Кроме того, семейным врачам и семейным медсестрам
медицинским сестрам исполнение определенных индикаторов оказания медицинских услуг населению, произведены доплаты к заработной плате всего в сумме 167,6 миллионов сомов. Всего за 6 месяцев 2020 года выписано 679,60 тысяч льготных рецептов, отпущенные лекарства на сумму 108,7 миллиона сомов. Как вы понимаете, очень важным остается вопрос о обеспечении медицинских работников средств индивидуальной защиты, респираторы, медицинские маски, защитные костюмы и другие. Несмотря на поступившие гуманитарные и спонсорскую помощь, организация здравоохранения также самостоятельно закупает средства индивидуальной защиты. За 6 месяцев текущего года уже использовано 475 тысяч 400 миллионов сомов из текущего бюджета. На 15 июля 2020 года Организация здравоохранения имеется следующий остаток средств индивидуальной защиты. Одноразовые защитные костюмы 126 291 штук, многоразовые защитные костюмы 21 671 штук, и респираторы 144 735, в том числе FFP3 28 811 штук, маски одноразовые 1 563 149 штук сейчас находятся в организациях здравоохранения. Понимаю, что в сложившейся эпидемиологической ситуации средства индивидуальной защиты являются жизненно важным элементом для защиты наших медицинских работников. Правительство Кыргызской Республики выделило организациям здравоохранения дополнительно 300 миллионов сом на закупку средств индивидуальной защиты. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты, поставка которых начнется в ближайшую неделю. А также на 2020 год на оплату гемодиализных услуг предусмотрено 682,7 миллиона сомов. Гемодиализные услуги предоставляются 22 частных и 4 государственных больницах. На сегодня на базе данных фонда МОЗ числится, получает 1408 пациентов, которые с начала года получили уже 90 700 сеансов. За оказание услуг гемодиализным центрам выплачено 426,4 миллиона сомов. Хочется отметить, что в 2020 году правительство Кыргызской Республики дополнительно выделило фонду обязательного медицинского страхования 75 миллионов сомов для обеспечения охвата бюджетным гемодиализом 174 пациентов, ожидающих очереди Министерства здравоохранения. Благодаря этому с 17 июня эти пациенты переведены на льготный бюджетный гемодиализ и получают медицинские услуги бесплатно. Спасибо за внимание. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О деятельности Фонда обязательного медицинского страхования вас проинформировал заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики Калыков Акылбек Момунтаевич. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛТО-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Укмыты, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.